Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы өткөн жарандарга айти паспорттон өткөн уруксат болуш үчүн азыр акылетасыздар макулдашууна. Бул качан ишке ашат? Биз угуп атабыз, азыр өтүп атат деген туура маалыматпы? Жок, бул ратификация бүткөндөн кийин, закон бүткөндөн кийин анан ишке кириле баштайт. Азыр ошо ратификацияны ошону күтүп атабыз да. Сиздер ратификация кылгандан кийин өзбек тарапта ратификация кылат, грамота алмашабыз, анан иштеп башташат. Канча убакытта болуп калат? Эгер тездетсек, ошо майдын аягына чейин киргизсек деп аракет кылып атабыз. Анан Өзбекстан жарандары бизде канча күн мыйзамдуу боло алышат? Каттоосу жок. Канча күндө каттан өтүш керек? Мыйзам боюнча, мисалы үчүн, өзбек граждандары Кыргызстанда 5 күндүн ичинде каттоодон өтүш керек. Муну болсо бул биздин жанагы госрегистр, госкомитет цифровой развития, Министерство цифрового развития өзлөрүнүн учетторун алышат. Сондон. Андан тышкары комитет менен МВД дагы буларды өзлөрүнүн контролдошот. 5 күндө ичинде катталгандан кийин канча мөөнөттү катталат? Эми мисалы үчүн бореке акыркы 4 айдын ичинде, январдан бул майга чейин, апрелдин аягына чейин 1 миллион 574 киши кирип чыккан. Анын ичинен 52.993 киши регистрация өткөн. Жо, мен сизден сурадым. 5 күндө катталган Өзбекстандын жараны канча күндө мыйзамдуу бул жакта жүрө алат? 5 жылбы, 1 жылбы, 90 күнбү, 30 күнбү? Мындай неме бар да? Тартиби бар да. Урматтуу Эмил Токтокунович, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда эки тараптуу келишим бар. 60 күнгө чейин визасыз жүрө алат. Ошонун ичинде 5 күн ичинде каттоого турганга абзел. 60 күндөн ашык болсо, анда ошо тийиштүү виза ачканга туура келет да. Ошону сурадым, 60 күн экен. Биздин жарандарчы? Өзбекстанга барган биздики деле ошондой. Биздики да взаимный да, ошондой срок менен 5 күндө регистрация болуш керек, 60 күнгө чейин жүрө алышат. Мындан сырткары кайсы өлкөлөр менен ушундай шарт менен IT карта менен өткөнгө уруксат? Россияга уруксат, Казакстанга уруксат, мына азыр Өзбекстанга уруксат алдык. А так башкаларга только загранпаспорт менен кирип чыгабыз. Сиз билесиз, Казакстан мыйзам кабыл алды мигранттар боюнча. 90 күндө бир ирет кирип чыгып, экинчи кирип чыкпайт деген мааниде да. Ошол боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп атасыздарбы, кандай болуп атат? Ал боюнча биз ошо февралда кабыл алынган, ошондон бери 3 жолу саясий консультация жүргүздүк. Мен 2 жолу өзүм министр, мурунку министри, жаңы келген министр менен дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Мына бореке 15 майда биздин министр МВД визит менен барат, аякта да сүйлөшүү жүргүзөт. Алар айтып атышат, эми бул бир гана Кыргызстандын жарандарына карата жасалган жок да, бул бардык иностранецтерге карата жазылган да. Бирок ошон үчүн биз азыр ошонун жолун издеп, биздин кыргыздандарга, кыргыз граждандарына кандай жеңилдик кылуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Азыр ошонун жолдорун сүйлөшүп атабыз. Ушуну сүйлөшүңүздөр, биринчиден бул кошуна өлкө, экинчиден биз достук майдын аягына чейин өлкөбүз. Муну жыйынтын чыгарабыз. Мына 10-чу маселе боюнча Бириккен Араб Эмираттарынын өкмөтүнүн ортосу менен биздин өкмөт ортосундагы дипломат паспорт боюнча азыр эле виза жок да. Азыр визасы жок келет да дипаспорт менен. Араб өлкөлөрүнө. Буга жана кызматтык паспортты, анан атайын паспортты киргизип атабыз да. Кошумча кылыппы? Кошумча кылып. Анан мына сиздер башка мына Ливан, Бахрейн булар менен макул, жакшы, бирок Европанын өлкөлөрү менен дагы ушундай сүйлөшүү жүрүп атабы?
Европа билесиз, 5 жыл өлкөгө без виза, Азыр диплом паспорт менен. башка Европа мамлекеттери менен да, мисалы үчүн, Бельгия менен, Австрия менен, Германия менен да сүйлөшүп атабыз, бирок булар биринчи условиясы ошо биометрический паспорттарды киргизгиле деген да. Биз ошону киргиздик. Бул биринчи условиясы. Экинчи болсо, азыр ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Жакын арада балким жыйынтык чыгып калышы мүмкүн. Алардын да өзлөрүнүн мындай бизге ар кандай сунуштарын киргизип атышат, өзлөрүнүн баягы коопсуздугун кароо боюнча. Биз алар менен ошо сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Менин оюмча, быйыл жылдын ичинде эки мамлекет менен чыгып калышыбыз мүмкүн. Бельгия менен Австрияга. Калгандар менен дагы сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Германия менен да сүйлөшүү жүргүзсөңүздөр, көпчүлүк биздин жарандар, бизнесмендер, ишкерлер Германия менен алак кылат экен да. Виза алуу өтө кыйын болуп атат. Алардыгы дагы, мисалы үчүн, двусторонний эки тарап болуп сүйлөшкөндө жеңилирээк болмок. Алар бүт бара жана Шенгенский зонага карашат да. Алар бардыгы менен баягы согласование жүргүзүш керек да. Ошонусу бир топ проблеманы түзөт экен. Ошондой азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Кыргызстанда Европага канча мамлекеттин консулствосу бар? Канча мамлекет Европага виза берет? Бизде азыр 6 мамлекетте биздин элчиликтер бар. Бирок генеральный консульство жок болгондуктан ошо элчиликтер биздин консулдук милдеттерибизди ошо элчиликтерде аткарат. Жок, Кыргызстандын ичиндеги европалык кайсы мамлекеттер виза берип атат? Германия берет. Биякта Германия берет, Венгрия берет и Франция. Үчөө. Ушу Венгриядагы визаны Алматыга алып барып анан келет экен документтери. Жок, Венгрия бияктан берет. Азыр биз сүйлөшкөнбүз, бул жерден өзүнүн элчилиги бар да, Венгрия бул жерден берет. Ошону көбөйтсөңүздөр, азыр эми биз өзүбүз экспорттоп атабыз, жарандар алакасын көбөйтүшкө, бирок булар кыйнап атат. Кезек, аябай кезек. Ал эми жанагы, мисалы үчүн, көп европалык мамлекеттердин элчиликтери Астанага ачылган да, алардын консулдуктары Алматыга ачылган. Бирок биз азыр ошо аракет кылып сүйлөшүп айтып атабыз, эгер мүмкүнчүлүк болсо, өзүңөр келип бияка консулдук ачкыла, болбосо башка европалык мамлекеттерге делегировать эткиле силердин полномочияңар деп. Ошону сүйлөшүп, азыр ошо Венгрияга алдык. Ошо көп мамлекеттерге ошо Венгрия азыр берип атат. Ошолорго түздөн түз шарт түзүп берүү, алар менен сүйлөшүү сиздердин түздөн түз милдетиңиздер да. Муну көбөйтүш керек. Мына Кытайга дагы азыр виза алыш үчүн аябай кезек экен. Казакстан болсо визаны жок кылды. Безвиза режим кылды. Биз виза алыш үчүн кезекте туруп атат. Анан кайдан экономика өнүгөт? Кытай боюнча сизге айтып кетейин, биз атайын биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мен мына бул 27 апрелде Сианда Кытайдын тышкы иштер министри менен атайын жолугушуу жүргүп, ошо виза боюнча эң жана биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анан жанагы мүмкүнчүлүк болсо эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Эми иш биздин өзүбүздүн ички тарабыбыздан болот да, биз өзүбүз кандай сунуш киргизебиз? Коопсуздук боюнча, анан башка иштер боюнча биздин ведомстволор кандай сунуш киргизебиз? А так в целом Кытайлар сүйлөшкөнгө даяр. Даяр болсо сиздер сөзүңүздөр, эми туристтик виза жана 10 күндүк визаны бериш керек да, ал киши калып калбайт да. Канча айда ошто кыйнап атат. Барат, ишин бүтөт, чыгат. Сүйлөшүп атабыз. Ушуну биз жак көбүрөөк сүйлөшүп атабыз.